Анан котормочулук дагы бул чоң өнөр агай. Сиз казактын мыкты акындарын котордуңуз, китеп кылып да чыгардыңыз. Ал тургай баягы ташка жазылган ырларды, эпитафияларды которуп чыктыңыз. Ушуга кошумча кыргыздын тарыхын мисалы эмне үчүн кызыктыңыз, эмнеге изилдедиңиз? Бир тарыхчы болоюн деп чечтиңизби? Мен 80-чи жылдары бизди Москвага жиберип телерадио журналистика деген курска окутуп калды. Анан ошол жерде жатаканада мен Азербайжандан келген bir режиссердун жардамчысы менен жатып калдым. Bir жигит экен. Анан кечкисине отуруп сүйлөшкөндө ошол жигит анан түрк элдеринин тарыхын айтып кирсе болбойбу? Жалпы түрк элдеринин Кыргыздын да тарыхын айтып атат. Мен болсо анын бирөөнү да билбейт экенмин да. Анан качан эми мени улантып айтып бер деп айтат деп жүрөгүм түшүп отурам. Мен ошо тарыхка кызыкчу эмесмин да. Анан ошол жерде баягы кыргыз айтат го, өлбөгөн 4 шырагым калды деп. 4 шырагым калып мен отурам. Же Кыргыздын тарыхын билбейм. Ал тиги Азербайжан болсо тетиги 6 айдан берки бүт түрк элдеринин тарыхы деп айтат экен. Эми бул Кыргыздан тараган тарыхтар да булар. Мына кече эле бир казак айтып атпайбы? Бул түрк элдери дейсиңер, түрк элдеринин баарынын башы мына Кыргыздан тараган баары деп. Өзү казак экен. Айтып атат. Ошол тарыхты мен билбегениме ушу келгенден кийин да бир топко чейин уктай албай жүрдүм да. Жаман болдум аябай. Анан кой кур дегенде өзүбүздүн элдин бир тарыхын билип коеюнчу деп анан кызыгып карасам, бул өтө терең, өтө бай, өтө актуалдуу тарых турбайбы. Ошондон улам анан кызыгып мынагы эпитафиялар деп коебуз. Мына Алтайдагы, Монголиянын түндүгүндөгү таштарга жазылган эстелик жазуулар. Булар ошол кезде кыргыздын алфавити менен жазылганда бир чоң маанилүү жагдайы. Бул 7-12 кылымдагы эпитафиялар. Кыргыз таш бетине ыр жазган экен. Ырларды жазып калтырыптыр да. Анан бизге болсо кыргыздын жазма поэзиясы качан пайда болгон десе, 1924-жылы Эркин тоо деген гезитке чыккан Аалы Токонбаевдин Октябрдын келген кез деген ырынан башталганда окутту да. Биз ошондой экен деп жүрдүк да. Кийинен тарыхты карасак каяктагы Октябрдын келген кези. Компартия только өзүнүн тарыхын гана окутуп отуруп алды кашайып. Башка тарыхты булар уккусу келген жок. Анан мен карап отурсам ошол эпитафияны, муну эми биринчи изилдеген баягы Рамстед, тиги Фин, анан Маловтар, Радловтар аябай кыйналыптыр. Анткени башка алфавит, анан алар тилди билбейт да. Эмне деген сөз экенин билбей, бирок бир жылга жакын ушу тырмышып отуруп бир сабын чечмелештиптир да. Анан ошондон улам баягы Радлов түрк тилин билген боюнча Радлов улантып анан ырларды которуп кетишкен. Бирок кийин орус окумуштуулары мына стихотворная реконструкция деген бар буларда. Анан могу китепти түзгөн Стеблева деген бул китеп эмес. Түрк байыркы түрк поэзиясы деген бир китеп жазыптыр да. Ошондо ушул таштардагы эпитафиялардын баарын ырларын поэтикалык тилге жакындатып орусчага которуштур. Ал орусчасынан мени алып туруп кыргызчага котордум анан. Анан ушундай фактыларды айтсаң эле, койсоңорчу, ар кимдикин алып эле кыргызга жабыштыра берет экенсиңер деген бир тейтеңбайлар бар да. Мен ошолорго окуп берейин деп атам, атайын. Кулагыңарга алтын сырга. Мына бир ыр. Бул Сүтчүдөгү эстелик. Сүтчү деген Монголиянын түндүк жагындагы бир жер экен. Илгери ошол жерден сүт алып турушканбы билбейм. Аты Сүтчү экен. Жалыкар хан ата, мен уйгур тараптан келдим. Мен кыргызмын, уулумун кыргыз элинде деп атат. Анан ушуну кантип кыргыз эмес деп танабыз. Жалыкар хан ата дегенди уктуңар беле?
Жалыкар деген мындай экен. Орустардагы кличкасы Снежный вихрь экен. Аны түрк уйгур тилинде Яглакар деп жүрүшөт. Бул эмне болгон киши деп мен издеп жүрүп, Кыргыздын эч жеринен таппай, түрктөрдүн бир Нихал Атсыз деген жазуучусунун Көкжалдардын өлүмү деген романынан таптым да. Ошол романында ушул Жалыкар жөнүндө жакшы жазган. Көрсө бул 3 жашында Алтайдан алынып келип Селенганын боюна кыргыздар менен түрктөр чогуу жашап аткан мезгилде. Бул жөнүндө да маалымат жок бизде. Каракандыктын учурунда. Алып келген бала кийин баатыр болуп чыгып, анан түрктөр менен кошо Каракандыкты коргоп жүргөндө кыргыз эли муну өзүнө кан кылып шайлап, анан Кытайдын курчоосунда калат. Түрктөр менен бул Жалыкар аскерлери менен. Ошондо Жалыкар түрктөргө айтыптыр: "Мен азыр мына курчоону бузам, силер чыгып кеткиле. Чыгып кеткиле да Каракандыкты сактап калгыла. А мен буларды кармашып калам берди." Деп бүт өзүнүн жоокер аскерлери менен ошо курчоонун ичинде калып өлгөн да. Ошол жакшылыгын түрктөр унутпай, азыр романдарына жазып, тарыхына киргизип отурат. Биз кыргыздар бул Жалыкар деген ким экенин билбейбиз. Эми жаалы деген, жаалы ачуусу деген сөз, жаалдан деп коет. Кар деген жана Снежный вихрь деп орустар айтып аткандай, кардай муздак. Жаалы деген сөз да. Ушундай бир факт турат мына таштын бетинде 7-8 кылымда. Анан берде бир кыргыздын тотеми боюнча жакшы тарых бар да ушул эпитафияларда. Бир кезде кыргыздар бөрүнүн башын желегине тартып алып согушка кирген да. Анан бир күнү бөрүнүн уясына кол салса, бөрү канчыга качып кетти. Кыргыздар, Абрамзон жазат, кыргыздар аябай капа болду дейт. Ушуну биз желегибизге, туубузга тартып жүрөбүз. Айткан сөзү мыкты ошондо. Жанына күч келгенде дейт, жакындарын таштай качат турбайбы дейт. Бул кыргызга болбойт дейт. Кыргыз жанына күч келмек турбай эмне болсо дагы жакынын таштабаш керек. Деп анан бүт жырткычтын баарына кол салганда, анан баягы биздин ак илбирс бар го, Снежный барс. Ошол кармашып атып өлөт. Анан кыргыздар ошол барсты тотем кылып алыптыр өзүнө. Алыптыр дагы анан биринчи каганын шайлаганда анын атын Барсбек коюп атпайбы. Анан муну жазып атат мынакей: "Барс тукуму аңдагын, баатырлыкка канбадым. Аткан кезде кандуу болдум, баскан кезде алдуу болдум" дейт. Бөрү канчык күч келгенде таштай качты балдарын. Барс, сен бизди таштабагын, бөөдө азапка салбагын дейт. Умайдын биз балдарыбыз, урпагыбыз бектердин. Эркектин да эркеги бар, эрендербиз деп келдик дейт. Булардын илгерки эч нерсени ала кетпейм, өзүм менен көрүмө, бек тутунган салт сабамды калтырамын элиме дейт. Ушул эпитафиядагы ырлардын баарын окуп отуруп, анан бир нерсени түшүнөсүң да, жеке Кертбаштын бир да сөзү жок. Бир да кызыкчылыгы жок. Бүт элим, жерим. Элим үчүн туулдум, жерим үчүн өлдүм. Бүт ушундай экен. Биз азыр карабашыбызды ойлоп калдык. Өзүмдү. А булар ошентип кете берген кишилер бүт баарында. Мына бизди бөлдү күчтүү кудурет дейт, жап-жаш бойдон кетти кайран барс. Кошокчулар келсин бул ирет, коштошолу, эми кайрылбас дейт. Бул Барсбектин заманы кандай тигүү дегенде маалымат жок деп эле атпайбы? Эпитафияларда турат маалыматтар. Сиз адан китеп кылып топтоп чыгарып койдуңуз муну. Муну чыгардым. Менин бир ушул биздин тарыхка кошкон салымым ушул болот го деп ойлоп калдым да. Эпитафиялар. Ушунун ичинде өзүм таап алган бир 2 сөз бар. Ошого кызыгам, сүйүнөм аябай. Элге арнадым учаар куш жанды деп. Жанды, ошо куш жанды деп таап алдым да. Анан талкаладым душманды дейт.